урушчулар, дебаттын катышуучулары бүгүнкү ушул Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Чыңгыз Айтматов жана биз деген темадагы дебатыбызга куш келипсиздер. Биздин улуу жазуучубуз, Кыргызды бүткүл дүйнөгө тааныткан улуу адамыбыздын 95 жылдык мааракесине карата атайын ушундай биздин республика боюнча иш-чаралар уюштурулуп атат. Эми андан дагы тереңирээк, андан дагы көбүрөөк үйрөнүштү мына бүгүн дагы биздин мектепте, ошо жалпы республикада өтүп жаткандай эле биздин мектепте дагы биринчи ушул Чыңгыз Айтматовго арналган дебатыбызды баштап отурабыз. Бул дебатта силер дагы билимиңерди тереңдетесиңер, дагы билимиңерди жогорулатасыңар деп ойлойм. Ошон үчүн силерге ийгилик каалайм. Дайыма ден-соолукта болуп, окууңарда ийгилик болуп, келечекте ушул биздин Чыңгыз Айтматовдой кыргыз элин дүйнөгө тааныткан инсандардан болууга аракет кыласыңар деп ойлойм. Ийгилик каалайм, балдар силерге. Мына азыр дебаттын биринчи туру башталат. Мына ушул биринчи турунда силерге тапшырма болот. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинде Жамилянын өзүнүн күйөөсү Садыкты таштап, Данияр менен үй бүлөсүн таштап кетип калышы туура эмес деген теманы талкуулайбыз. Мына ушул талкуунун үстүндө иштейсиздер. Саламатсыздар, урматтуу сот, саламатсыздар менен тарапташтарым менен каршылаштарым. Бүгүнкү реза Жамиля Данияр менен кеткени туура деп эсептейм. Мен буга толугу менен каршымын. Анткени Жамиля Данияр менен кетпеш керек эле. Эгерде Даниярды сүйүп алды, ошо менен жашагыбыз келбейт, ал Жамиляны эмес, тандоосун. Жамиля Данияр менен кеткени туура деп эсептейт. Мен буга толугу менен каршымын. Жана менин талапташтарым менен каршылаштарым, бизге берилген бүгүнкү резолюция Жамиля Данияр менен качып кеткени туура. Бул сөзгө мен толугу менен кошулам. Анткени бул дүйнөдө ар бир адам өз сүйүүсүнө жетүүгө татыктуу. Садык бере албаган махабатты Данияр ага Жамиляга тартуулады. Жана Жамиля ал менен бактылуу болгондуктан, өзүнө ишенгендиктен Данияр менен качып кеткен. Жамиля Данияр менен кетпей, Садык менен калышы керек. Ушундагы эле Садык Жамиляга жетпей калат, кыз кубайда жетпей калып, анан ошол уялганынан эле Жамиляны алып качып кетип калат. Бирок анын ата энеси элге ошол жетпей калды деп айтпастан, экөө бири-бирин жакшы көрүп алды деп айтып коюшат да. Биринчиден эле биринчи өкмөт биринчи пикир айта кетти баягындай, алып качып кетти депчи. Туура, анткени кыргыз салты боюнча мурункулар алып качып келип эле отурушкан да. Андай сүйүү деген нерсе жок болчу. Биринчиден сүйүү никеден башталат болчу. Кыргыздардын салты боюнча. Данияр бир үй бүлөнү бузуп атат алчы. Жалага ал жерде каттага жазып кетти деген. Ал кат үй бүлөсүнө кат болчу да. Жамиля уже Садык менен үйлөнгөндөн кийин ал үй бүлөсүнө кирет. Ал үй ошо Жамиля да тиешелүү болчу. Бетмөет повестиндеги Исмайылдын согуштан качканын туура деп эсептешет. Экинчи турдун резолюциясы мына ушул. Анда оюнду ачык деп жарыялайм. Биринчи өкмөттүн биринчи спикери чыгып оюнду ачып берсин. Сизге берилген минута 3 минут болот. Тарапташтарым, бүгүнкү реза Исмайылдын качкандын туура эмес деп эсептейм. Исмайылдын бир досу болгон, Исмайылга сунушту досу киргизген, экөөбүз качып кетпейлиби деп, бирок досу калып, Исмайыл өзүнчүл болуп, өзү качып кетет. Ал учурда өтө мындай жакырчылык жашаган болгондуктан Даниярдын жалгыз баласы, жалгыз аял, жана ушундай орукчан апасы болгон. Тирүү кайтып келбешин бул жүрөгү сезген. Мен өлүп калсам, менин балдарымды, үй бүлөмдү ким карайт деген ойлор дагы мында жүргүзүлгөн. Саламатсыздар, менин каршылаштарым жана тарапташтарым. Биздин бүгүнкү резолюция дезертир Исмайыл качканы туура эмес деп эсептейт. Биз буга толугу менен каршы, толугу менен кошулабыз. Жана ошондой эле менин башчым айтып кеткендей эле бул Исмайылдын намысы жок болгон жана ошол бирөөнү сыйлабагандан калган. Ал өзүнө гана эмес, жана башка өзүнүн кошунасына, өзүнүн үй бүлөсүнө дагы зыяндарды алып келген. Кандай уруулук кылды, эмне болуп атат деген айткан жок. Ошондуктан адам билбестен туруп эле уруулук атка койгон туура эмес. Анда сактап кала турган мал болгон. Ошондо азыр өзүнүн ата энесин багандырып, ошондо только өзүнүн башкаларды акча калтырып. Айтам, ал заманда бирөөнүн үй бүлөсүнө тарапташтарым жана каршылаштарым бүгүнкү резолюция Исмайылдын согуштан качып кеткендиги туура эмес деп эсептейт. Мен буга толугу менен кошулам, анткени ошол
Исмайыл согуштан качып кеткен деп ойлоп турабыз болду. Жана бул жерде айтып кеткендей эле ал үй бүлөсүн ойлоп, аларга кабатыр болгон дейт. Ал ошол үй бүлөсүн ойлоп, ал үй бүлөсүнө кабатыр болсо анда эмне үчүн ошол айылга келгенден кийин үй мындай айылга келгенден кийин деле үй бүлөсүнө эч кандай кам көрө алган жок да. Ал жерде мындай ал үңкүргө барып жашынып алды, кайра ошол үй бүлөсүнө өтө көптөгөн жапачылык алып келди. Ал мал өзү өтө мындай кыйынчылык болуп аткан учур болчу да. Анан кийин ал жерде өзү мындай ошол апасына дагы кам көрдү дешти, апасына дагы жабат болду дешти. Анан бешикте жаткан баласын дагы ойлоду дешти. Анан эгерде Исмайыл ошол балдар мындай өзүнүн баласын, ата-энесин, апасын ойлогон болсо, анда согуштан качпай ошол өзүнүн мындай эрдигин жаратып, ошол жок дегенде өзүнүн бешикте жаткан баласынын келечеги үчүн деле мындай ошол согушка барып койсо болот болчу да. Мен Исмайылдын согуштан качып кеткенин турат деп эсептейм. Анткени Исмайылдын согуштан качып кеткенине толугу кошулам. Анткени ал деле адам, ар бир адам өзүн ойлойт. Эгерде Исмайылдын ордунда кайсы бир адам болбосун, ага дагы жан керек албетте. Жана анын окшон апасы болгон. Ал апасы болгон жана аялы жаңы эле дүйнөгө келген баласы болгон. Исмайыл өзүн эмес, ошол апасын да, баласын дагы, аялын да ойлоп качкан. Жыйынтыгында ал өлөт. Ал эми согушка барып же үйүнө келгенде ал өлүшү билген эмес деп айтып кетиши мүмкүн. Бирок анда ал согушка барганда деле өлүп калышы да 100% болгон эмес. Эмнеге дегенде согуштан деле өтүп келген адамдар болгон. Ал аларга эч кандай жардам бере албаса дагы жок дегенде көз салып жүргөн, баласы кандай чоңоюп атат, үйүндө апасы кандай, аялы кандай, эртең менен үңкүргө жатып жок дегенде келип алардан кабар алып турган. Бул дагы өзүнчө плюс болуп эсептелип келет. Мен сразу келип эле экинчи позицияны айтсам, экинчи позиция мен ойдогудай болду. Ар бир столго кайрылды да, мисалы, өкмөткө кайрылды, экинчи өкмөткө өзүнүн эмесине кайрылды. Ар бир эмеден бирден тема алып чыгышты буларчы. Резолюциясын чаңышып коеюн. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги Нургазыны баарыңар билесиңер да, мына ошол Нургазыга атасы жөнүндө жалган айтыш керек деп эсептейт балата. Жалганды айтыш керекпи же айтпаш керекпи? Мен ойлойм, ошол жалганды айтыш керек. Если ошол жалгандын пайдасы тийсе, ал жалганды айтыш керек. Бир күн болбойт да бул жердечи. Анткени ал мындай момун чал деди. Бул жерде момун чал эме деди да. Ата-энесин ва атасынын ордун басты депчи. Албетте басты. Бирок бул чыгармада акырында бул башкы герой каза болуп калат да. Нургазычы. Эгерде ошол момун чал эме кылгандачы, мына ата-энесинин мээримин төккөндө дагы ага бир кандайдыр басым болот да. Жетишпейт да агачы. Ошондуктан ага барканда момун чал буга чейин жалган айтып келип атканда, сен эме атаң матрос болуп иштейт, ак кемеде келет депчи баланы үмүткер кылып атат. Значит, менин атам согушка барыптыр, анан согуштан кайтпай калыптыр. Ал барып өзүнүн мекенин коргоптур деген ой менен келет да. Уже сыймактануу болот да. Бирок мындай айткандай Ушул айткан сөзүн азыр айтмак сыймактанат деле, ошо кичинекейин айтып ал деле сыймактанат. Ал кичинекейине түшүнбөй атпайбы? Атасы мен Сен саған жоқ болса, чоңырақ сөйлесіп түсінеді. Жас бала түсінеді.